Тамак жедик, суу ичтик, эс алдык. Эми туруп каяка барышыбыз керек? Мечитке барабыз. Мусулман адам мечитке көп каттайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: караңгы кечелерде мечитке бараткан адамдарга кыямат күнү өтө чоң жарыктык менен келерин сүйүнчүлөгүлө деген. Караңгы кечелерде багымдат намазына барат, караңгы кечелерде шам намазына барат, коптан намазына барат. Караңгыда мечитке баргандарга не кылгыла деген? Кыямат күнү өтө чоң жарыктык менен келерин сүйүнчүлөгүлө. Дегиле бир адамды мечитке баратканын көрсөң, бул имандуу адам экен деп күбөлүк бериш керек. Эмнеге? Себеби имандуу адам гана мечитке барат да. Мечитке барганда эмне кылмагылы? Же намаз окуйт, же Куран окуйт, же дуа кылат. Мечитке адам жөндөн жөн эле барбайт да. Туурабы? Ошого мечитке баргандан дагы бир жол жобосу, бир эрежеси бар. Өзү негизи ар бир жердин өзүнүн эрежеси бар. Ар бир жердин. Ошол эрежелерге жараша, эрежелерге көңүл буруп, аларды аткарып жүргөн адам дайыма туура жүргөн болот. Ошого кара, мечиттин сүннөттөрү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жер бетиндеги эң ыйык жерлер болгон мечитке киргенде кандай кирген? Бул суннати фи'ли, аткарып көрсөткөн сүннөттөрү. Жер бетиндеги эң ыйык жер бул мечит. Мечиттердин эң ыйыгы Мекке шаарындагы, ыйык Мекке шаарындагы Ал-Харам мечити. Биринчи орунда. Эң чоң мечит жана мечиттердин эң ыйыгы. Баргансыңарбы? Аллах насип кылса, барыңар ата-энеңер менен, бир туугандарыңар менен чогуу барып келгиле. Ошол мечитте бир жакшы сооп иш жасасаң, 100 000 сооп иш жасаган соон аласың. 2 рекет намаз окусаң, Ал-Харам мечитинде, Меккедеги мечитте 2 рекет намаз окудуң. 100 000 жолу 2 рекет намаз окуган соон аласың да. Билесиз? Ошол жерде бирөөгө мечиттен чыгып, бирөөгө 1 сом садака кылдың. 100 000 сом садака берген соон аласың. 100 000 сом бере албайсың. Бар болсо дагы, аны үчүн өтө чоң жүрөк керек, берешен. 10 сом бирөөгө садака кылып койсоң. 10 сом садака кылып койсоң дегени, мисалы, суу алдың 10 сомго, анан ошону бир чаңкап турган адамга суу ичесизби деп берип койдуң. Ал рахмат деди да сууду алып ичти. 10 сомдук жакшылык жасадыңбы, 1 миллион сомдук сооп аласың. Bir жолу Кур'ан-ы Каримди ачып, bir сүрө окудуңбу? Мисалы, Фатиха сүрөсүн окудуң. Кыргызстанда окусаң, bir жолу Фатиханы окусаң, сүрөсүнү bir тамгасына Аллах Таала 100 сооп берет. Бирок Меккедеги Масжидул Харамда окусаң, 100 000 жолу Фатиха сүрөсүн окуган соон аласың. Биринчи орундагы мечит ошол. Экинчи орундагы мечит Нурду Мадина шаарындагы пайгамбарыбыздын мечити, Масжидун Набави, пайгамбарыбыздын мечити. Ал мечитке дагы ар бириңер ата-энеңер менен, бир туугандарыңар менен ошол мечитке барууну Аллах Таала насип кылсын. Ал мечитте эгер сен bir жолу 2 рекет намаз окусаң, 1000 жолу 2 рекет намаз окуган соон аласың да. 1000. 1 сом садака берсең, 1000 сом садака берген соон аласың. 10 сом садака берсең, 10 000 сом садака, демек бир жасаган ишиң 1000 эсе көбөйүп турат. Масжидул Харамда канча эсе көбөйөт эле? 100 000 эсе көбөйөт эле. Биринчи орундагы мечит ыйык Меккедеги мечит, Ал-Харам мечити. Экинчи орундагы ыйык мечит Нурду Мадина шаарындагы пайгамбарыбыздын мечити. Үчүнчү орундагы ыйык мечит бул Масжидул Акса. Палестинадагы Масжидул Акса мечити. Ал мечитти Азирет Сулайман пайгамбар доорунда курулган мечит. Ал эми пайгамбарыбыздын мечитин ким курган? Ким курган? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү сахабалар менен курган. Ал эми Масжидул Харамды ким курган?
Masjidul Haram'dı negizdeuvchisi Hazret İbrahim aleyhisselam özünün oğlu Hazret İsmail aleyhisselam menen. İbrahim aleyhisselam menen İsmail aleyhisselam ökösü Masjidul Haram'dagı Ka'bany kurup başlagan. Anan jıldan jılı oşol kengeyip meçit bolup kelatadi. Emi uşul 3 meçitten başka jer betindegi bardyk meçitler, uşul biz oturgan meçit dagı, silerin ayılıngardagı meçit dagı, silerin şaharıngardagı meçit dagı bары birdey Allah'tın üyü dep ataladi. Emi üyüngörde bir namaz okuduңар. Üyüngörde deyli bagımdat namazını okuduңар. Bagımdat namazını okudu degen sowap alasың. Emi oşol ele namazды meçitke kelip okuy turgan bolsoň, özüňörдүн ele ayılıňardagı, şaharıňardagı, jaşagan jeriňerdegi meçitke kelip imam menen, jamaat menen namaz okuy turgan bolsoňor, oşol üýde okugan namazdan karaganda 27 ese sowap köp bolot. 27 ese degen mындай emes, üýde biri, meçitde 27. Jok, 27 ese. Mektepte silerden matematikany kim jakşı okugan? Barıňar ele matematikany jakşı okup tursuňar. Arifmetikany kim bilet? Jakşı bilgenler barby? Kana arifmetikany jakşı bilgen men sanap bere alam degen birөө kelsinçi bak bu jak. Kara 27 ese degen kantip düşünösüň sen? Misaly 1'di 27 ese kılganda kantip sanaýsyň oşunu? Kanday bolat? 27'ge köpeytseň bolbay kalat. 1'di 27'ge köpeytseň 27 bolup kalat. 1'di 27 ese kılabız degende mınday bolat. 1 bargo 1. Oşonu 2 bul jaka kelgende emne bolat? 1 ese bolganda 1 kança bolat? 1'di 1 ese kılsaň 2 bolat. Emi 2'ni 1 ese kılsaňçı? 4. 4'tü 1 ese kılsaňçı? Bul 4'te ele turabız hazır. Emi 5-nji kadam 8'di 1 ese kılsaňçı? 16. 16'nı 1 ese kılsaňçı? 24 emes? 32. Bol 6'da turabız. Emi 32'ni 1 ese kılsaňçı? Emi 64'ü 1 ese kılsaňçı? Kança? 128. Emi 128'i 1 ese kılsaňçı? 128'i 1 ese kılsaň? 256. Emi 256'nı 1 ese kılsaňçı? 512. Bul hazır biz paka 10 dele turabız. Emi 512'ni 1 ese kılsaňçı? 1024 dedi İslam. 1024'tü 1 ese kılsaňçı? 2048. 2048'i 1 ese kılsaňçı? Ara, sizler aytbagıla. Sizler biz bul 4 kişini alıp çykdyk, uşular aýtsın. 4 ösül aytat. 4096'nı 1 ese kılsaňçı? Sizler aytbagıla 4 ösüle. 8192. Bul 8 hazır 14'te turabız. 15-nçisi. Oşol 8192'ni 1 ese kılsaňçı? 4 öňörden bir öňöre. 1 ese kıl. 16.384. Bu emi boldu 15. 16-nçı. Oşol 16.184'tü 1 ese kılsaň. Kim aytat? Kim aytat? Sizler 5 öňörden ele. 16.184'tü 1 ese kıl. 32.600. Siler ugup turgula. Uşul 5 kişini tandap çıkardıňarby aýtsın? 16.184'tü. 1 ese kılsaň. 16.184'tü 1 ese kılsaň? 32.674. Emi bul 16 oldu. Tora emes deydi. Kabul kılbaýaçyz. 32.364. Emi
Esiңерде турсун. Кара, силер айтпайсыңар, билгендер кол көтөрөт. Бул бешөө айта албай калса. Эми 13-чү жолу көбөйтөбүз. Кара. Ошол 32.368'di bir есе кылабыз. Бул бешөөсү айтат. 32.164'tü bir есе кылабыз. İslam? İslam. 32.164'tü bir есе кылбайсыңар. Мындай кылбайлы, мына 142 дегендерди алып салабыз дагы 32.000 эле кылалы. Макулбу? Кара, 32.000'di bir эсе кылса канча болот? Силер менен сүйлөштүк. Ушул 5 кишини өкүл кылып чыгардыңар, ушулар эле сүйлөшсүн. 64.000'di bir эсе кылса канча болот? 128.000. Бешөөлө айтат. Эми 20-чысы 128.000'di bir эсе кылса 256.000. 20 boldu. Emi 21-ci 256.000'di bir ese kılsakçı. 512.000. 512.000'di bir ese kılsakçı. Milyon 24.000. Bul 22 ele. 23. Milyon 24.000. 2 milyon 48.000. 2 milyon 48.000'di bir ese kılsakçı. 4 milyon 96 bin. 4 milyon 96 bin. 4 milyon 96 bin bir ese kılsakça. 8 milyon 192 bin. Emi oşonu bir ese kılsakça. 16 milyon 182 bin barlaydı. Kayaktan çıktı. 16 milyon 340 bin. 16 milyon 340 bindi. Bir ese kılsak. 32 milyon 727 esege jetkenimizde 32 milyon 160 boldu. Bul biz emneni sanadık. Meçit üyde okugandagı bir namazdı meçitke kelip okusan 27 ese bolot degen hadisti sanap çıktık. 32 milyon 100 kança oldu? 154 bin boldu. Bir namazga. Allah razı olsun olturla. Kança? 32 milyon 164 bin. Bul matematiklerini sanagandığı. Oturgula. Demek üyde okugan bir namaz menen meçitte okugan bir namazın ayırmasını gördüңөр mü? 32 milyondan aştı. Ama 32 milyon degen ne degeni? Oşogo namazды kayсы жерде okusak көрөк пайда болот экен? Meçitte. Oşogo ar birimiz erteң үйгө кайтып барганда аталарыбызды, байкелерибизди ээрчип мечитке барабызбы? Мектептен сырткары кезде, мектептен кайтып келгенде аталарыбыз, байкелерибиз менен мечитке баралы.